Бүгүнкү күндө 11,5 миллион сом зарплата берилген. Не кыласың, колуңдан эч нерсе келбейт. Кол коюп алган акчалары бар. Мени шантаж кылып атат. Бизде устный договор болгон. Турция это вселенная. Саламатсыздар, урматтуу жалпы Алдоо долбоорунун көрүүчүлөрү. Биз буга чейин ушул турк жарандары Кыргызстанга келип эмгектенип, бирок ошол эмгек акчаларını ала албай калганын айтып бизге кайрылышкан. Биз аны чыгарганбыз. Бирок ошол эле учурда акчаны Талай мырза жана ошол Чыңгыз мырзанын аты аталган. Бирок ошол биз азыр Чыңгыз мырзанын чындыгын угалы деп чакырып атабыз. Саламатсызбы? Айтсаңыз, бул эмнесетин акчасы берилбей калды же акча берилгенби? Саламатсыздарбы, учурда жаңылыктар. Азыр 1 мүнөт. Мен мурун иш учурунда чарчап, алсырап, өзүмдү жаман сезчүмүн. Алхаят компаниясынын кара зире майын иче баштагандан бери өзүмдү сергек, энергия алып жүрө баштадым. Кара зире иммунитетти жогорулатып, организмге керектүү витаминдерди толуктайт. Мен даярмын. Все, эфир. Мындайда биз аларды алып келгенден бери 7-ай кетип атат да. 6 ай бою иштеп көрдүк. 6 айдан бери акча бергенбиз. Бүгүнкү күндө 11,5 миллион сом зарплата берилген. Зарплата эмес бирок булчу. Бул мындай, биз жанагы биринчи келген адам, Жүнейт Бояр деген адам болчу. Ошол менен сүйлөшкөнбүз. Ал менен Турцияда сүйлөшкөндө айткан, мен профессионалмын. Мен силерге 1 ай ичинде металлическая опалубка жасап берем деген. Ал металлоконструкция строительствода иштетилет. Биз ошол кезде Турцияда жасайлы деп өзүбүз пландап аткан болчук. Анан бул мен силерге Кыргызстанда жасап берем дегендиктен мен өткөн жылы 1 жыл мурда башка түрктөргө алдангам да. Алар менен иштешип башташканда мен швейный цех ачкан элем. Анан бир күнү эле барган баягы снимать этип берген үйүнө барсам эч ким жок. Анан Анталиядан чалышканда не кыласың, колуңдан эч нерсе келбейт, өзүм өлкөмдө жүрөм депчи. Анан ошондон кийин мен айттым, давай сен биринчи жасап көр, мен бир көрөйүн. Ошого карап иштешебиз анан деп айткан элем. Келгенден бери 6 ай өттү. 4 конструкциясын бирөөсүн да бүтүргөн жок да. 6 айдан бери. 1 айда бүтүрөм деген болчу. Мен еще сабырдуу адам экенмин, 6 ай күткөнүмчү. Полностью мисалы келип туруп айтып атпайбы, мен 1 сом акча алган жокмун, бир нерсе алган жок. Полный кол коюп алган акчалары бар. Топтом алганда мына мен азыр силерге көрсөттүм. 11 миллион 573 мың 120 сом. Бул только мен колуна берген акча. Ким колуна бердиңиз? Жүнейт менен Адемдин колуна бергем. Жүнейт Адем еще мына силердин интервьюңарда вообще чыкпады да. Ал өзүнүн бетин көрсөтпөй жүрүшөт. Жүнейт Бояр деген, ошол главный инженер десем болот да. Ушуну кура турган адамчы. Мен ошо менен сүйлөшкөм. Анан негизи алардын максаты, то есть именно Жүнейттин максаты, бул өзүнүн адамдарын чыгарып, интервью бердирип, мени шантаж кылып атат. Бул айтып атат, Чыңгыз, сен дополнительно мага акча төлөп бересиң деп атат. Магачы билбейм. Мен ушул жерде 6 айдан бери жүрдүм. Сен мага дополнительно өзүмө да акча бересиң, мага төлөп бересиң депчи. Мен андай договорум ал менен болгон эмес. Анан кийин айтып атат, сен еще космические суммы да там, мындай айткандачы. Анан кийин мен неге берем, мен сага бербейм, ишим бүтпөдү, эч нерсе болбоду десем, анда мен сен репутацияңды өлтүрөм. Мен сен баары менен мамилеңди бузам, сен менден көрөсүң деп туруп кылган иши ушул болуп атат. Силер мисалы өткөндө мына мен мисалы демеге дагы камерага көрсөтүп коеюн. Мына Адемдин мисалы кол коюлганы, канча $31,460 алганы мына жерде сом менен жазылып турат. Кайра Адем алган, мисалы $7,600. Кайра Жүнейт алганына келип кол коюп алган 10 майда. Бул жерде $14,900 алган экен. Мына жерде бир эмебиз бар эле, переводчик, ошол эметип аткан. Бул $20,000 алып туруп берген. Бул жакта дагы Жүнейт кол койгон доллар менен, мына сом менен 2,5 миллион сом алган экен. Доллар менен короче сом менен 2,5 миллион сом алган. И плюс мына жерде дагы ким кол коюп атат? Жүнейт Бояр кол коюп атат, мына подпись турат. Бул жерде дагы $23,000 алган. То есть мындай ар бир алган акчасынын колдору бар, полностью. И топтоп алганда мына жерде даталары менен кайсыл убакта алган, канча сом алган, долларда и сомдо жазылып турат. Топтом алганда 11,573,120 сом алган да. Бизденчи. Анан силердин интервьюңарда булар айтып атат да, биз элчиликке кайрылдык. Бирок бизге элчилик жардам бербей атат деп атат.
мисалы силер дагы мен силерге телефондон айткандай кызыкпаңар да, эмнеге силерге элчилик жардам бербей атат деп. Ушунчалык күчтүү бир өлкөнүн, Түркиянын элчилигине жараны кайрылса, мен мисалы түрк досторум толтура бар да. Мен Түркия менен мисалы түрк культурасы менен жакшы таанышмын да. Мындай айткандачы, Турцияга тез барып турам. Түрк тилин жакшы билем. Анан силер мындай кызыкпаңар ал жердечи. Мисалы мен жо интервьюда жок да алчы. Мисалы бизде дагы комментарийлер жазып атат да кыргыз эличи. Баары мага чалып туруп, чыңгыз ушунчалык беле, сен эмнеге алдадың депчи. Мен түрк досторум да толтура да. Мисалы силер айткан адамдар менен дагы мамилем бузулду мисалчы. Мен анткени Жүнейтке ушунчалык ишенген болчумун, ар дайым жанымда жүрөт эле. Жүнейтчи, ар дайым. Мен ага квартира снимать этип бергем, Токтогул Исановдачы, $900. Машина бергем, Toyota Camry айдайт эле мисалчы. Баардык условияны түзүп бергем да. Мисалы анан мен азыр айтып атам, 11,5 миллион сом колуна берилген деп. Андан сырткары ар бир бул адам келет, ушул адам келет деп өзүнүн фирмасына жазып алып келет эле алардычы. Ал билеттери, отелдери, башка эмелери кошулуп, тамак ашы вплоть до повара. То есть даже поварды биз Турциядан алып келип бергенбиз. Кыргыз тамагыңар бизге жакпайт дейт эле. Элестетип көргүлө да, канчалык условия түзүп бердик. Ошого чейин алып келип бергенбиз да. И ошого топтом алганда общий 6 миллион сом тегерегинде ага дагы акча кеткен. И ушундан кийин 4 конструкциянын бирөөсү да бүткөн жок. Мен мисалы азыр жаңы команда келди, түрктөрдүн командасы. Каякта иштейсиз алар? Каякта иштейсиз? Көлдө. Анан жаңы команда келди, алар келип айтып атат да, араб чорбасы япмыш дейт да. Түркчө айтканда, мисалы араб шорпосун кылыптыр деп атат да. Потому что келип туруп, они даже разобраться не смогли. Это удивительно да, мындай айткандачы. Мен мындай айтайын. Мен заявление бердим азырчы, силерге келгенден мурда. Керек болсо мен алардан азыр берген акчанын минимум алганда жарымын өндүрүп алышым керек. Мен акым бар ага. Потому что мен акчаны бергенмин. Бизде устный договор болгон. Анан силерде интервьюга келгенде ушинтип айтканда, мисалы мен элчиликке кайрылдым да. Элчилик мага чалды. Бизге азыр өзүнүн жарандар келип атат, келип кетпейсизби деп. Элчиликке да барып айтыптыр, бизге 1 сом акча берген жок. Ушинтип жүрөт бизди алдап. Деп туруп ар кандай баягындай чоң адамдардын атын сатып атат да, ал мага проблема кылгысы келет азырчы. Анан мен барып түшүндүрдүм. Атилла деген киши бар экен, ошол жерде иштегенчи. Анан барып туруп, мына документтер көрсөттүм. Мен дедим, акча бердим, мен кантип акча бербей калайын? Ал акча бербесем 6 айдан бери кантип иштейсиң булар? Это же силерге мындай кызыктуу келбей атабы? Деп полный түшүндүргөндөн кийин Атилла өзү айтты, "Блин, чыңгыз кечирим сурайм, ушундай ситуация болуп калды. Бирок бир нерсе кылыш керек ушулар менен" депчи. Мен мындай да, бул даже Жүнейттин өзүнүн адамдары чалды. Мына эмеде жөнүн эле сүйлөп атпайбы, интервьюдачы, ошол чалган магачы. Чыңгыз, там жолукпайлы, кандай келип, эмне болдук деп. Мен жолуктум. Ал көрсө Жүнейт аларга зарплатасын бербептир толукчу. Жүнейт бериш керек да, мен бербейм аны. Потому что алын адамдары менен договор Жүнейттин фирмасы менен болгон. Мен менен болгон эмес да, мага тиешеси жок да анынчы. Мен лично Жүнейт менен сүйлөшкөм да. Анан мен айттым, мына кара, мен кайсыл даталарда силерге акча берип турмун десем, алар дагы, блин, эме болуп кетишти да, ойлонупчу. Демек, биз аны билген жокпуз деп. Сизден акчаны алып тигилерге бербей. Берген жок да, бербептир да. Аны силер мен айтып атпаймынбы, өткөндө сүйлөгөн адамдар бар го. Ошолор келгенде мен айтат элем. Мен сүйлөштүмбү, эмне болду депчи. Ал бир. Экинчиси, ошондой эле мен азыр чыгып турупчу, Абдыган эле. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Абдыганы менден акча алган. Мына $100,000 алды эле. Ушунча убакыттан бери жок деп туруп, азыр барып башка телеканал, Спутникке башка берип койсоң. Менден азыр тасыктабай эле, мисалы, ошону чыгарып койсо, эртең силер кандай болосуңар? Туура, мен ушундай болдум да, менчи. Акыркы 4 күндөн бери, 4 күн болду чыгарганыңарга. Мен телефонум тешилип атат да, мындай айтканда. Бар жоктончу. Ал жерде сиздин атыңыз Котормоч деди. Ал эчтеке чече албайт деди. Талай мырза атын аталды. Бирок ага чалык байланыштар. Мен башка бирөөлөрдү жамандап эметким келбей атат. Бирок силер түрк элдер менен иштешкенсиңерби? Турция это вселенная, бул дүйнөнүн бир центри да. Полный ошол жерде болот, торговлячы. Блин, алардын акылына жетиш үчүн биз мындай стратегиясына жетиш үчүн нам еще далеко да, биз кыргыздаргачы. Мен айтып атпаймынбы, силерге түшүндүрүп атам. Мен мына Жүнейтке мен жазгам, акыркы переписканы көрсөтүп берем. Мен бул маселе болгонго чейин жазгам. Жүнейта биз жолугайлычы, могу релакста депчи. Релакс кофейня бар, түрктөрдүн кофейнясы. Ошол жерде жолугуп сүйлөшпөйлү, саат 9-га келгиле дедим.
десем, анан кийин мага жооп берген жок. Эртең мен 9:30 чалдым. Мен күтүп отурам, каяктасыңар десем, Чыңгыз, мен сен менен сүйлөшө турган эч нерсе жок. Сен менга либо акчаны бересиң, либо мен азыр кайрыла турган жерлерге кайрылам деди. Жолусам кечинде жолушалы. А көрсө ал ушундай видеолор тартып жүргөн экен. Чыңгыз мырза, ошол жерде Талай мырза кантип кайсы ролду аткарат? Мен ал таанышым. Мен өзүм мындай айтканда өтө жакын бир жакшы байкем болот алчы. Биз мындай айтканда Жүнейт аби менен постоянно жүрөм да, силер кантип ойлоп атасыңар? Мен мисалы өзүм Кадамжайдан болом. Мындай с очень такой небогатой семьи, да. Мисалычы, мен атасыз өскөм. Апам медсестра. 20 жыл Москвада иштеген, мен окутам депчи. Мен Кореяда окуп келгем, университетчи. Бул күнгө чейин нени жетишкен болсом, өзүмдүн пешине терим менен жетишкем. Анан келип туруп, мен баякы айлана чөрөм мен мамилемди бузуштум, бир каяктагы аферисттердин артынан кереги жок да. Мен ошол жерде мисалы Чыңгыздын номерин бергилечи, мен бир сүйлөшөйүн деп айтканыңарда, мен ошол моментте мен жетип келмекмин ошол жергечи. Мисалы биз балыкчыда иштеп атканбыз. Мисалычы, бул жакта строительство болуп атат. Строительство келип монтажный работа кылыш керек. Балыкчыда производство кылыш керек, именно конструкциянычы. Буларды мисалы мен бир канча адам алып келишим керек эле. Мен балдарым колумда иштейт. Ал жерде айтылган сөздөр, кылынган эмелер, мисалы ошол эле адамдардын силер айтып атпайсыңар. Мен мына комментарийлерди окудум да. Биздин кыргыз элчи ушунчалык мындай ишенгич болот экен да. Доверчивый люди. Блин, ушуга неметип койбойсуңарбы, кантип силер көчөдө калтырып койдуңар тиги бул депчи. Бул маселе кантип жаралды? Мен келип туруп бул жерде Жүнейт менен жолуктум. Мен өзү чет өлкөдө элем. 2 жума чет өлкөдө болдум. Анан кайра телефондон сүйлөшсөм дагы эле бүтпөй атат да. Анан мен келдим, айттым, дагы канча убакыт бар, потому что мен келгенче бүтүп калыш керек эле. Десем, Чыңгыз дагы 1 жума бар. Сен мага дедим, 2 жума мурда 1 жума бар дедиң эле. Мындай болбойт да. Анан кийин айттым, давай мен анда балыкчыга барам, мен балдарым менен сүйлөшөм. Мен ушул күнгө чейин эч ким менен сүйлөшө элекмин. Ал менин адамдарым эмес. Мен лично сени тааныйм. Мен балыкчыга бардым. Барып туруп, бирөөсү менен сүйлөшө алдым. Бирөөсү менен. Калгандары менен, могу Адем деген, акча алыпткандын арасында Адем деп турбайбы? Ал Жүнейттин адамы. Балыкчыда болчу. Ошол Адем менен сүйлөштүрбөй койду. Адем менен анда Мурат деген бир бала бар экен, экөөсүчү. Наркы түрктөр дагы өзүнчө эле эметип калды. Мен айттым, мен кантип сүйлөшпөйм? Мен силерди каякта иштегениңерди буга чейин, азыр эмне жумуш жасаганыңарды билгим келип атат. Эки эле суроом бар ар бирөөсүнө. 5 мүнөттөн сүйлөшөм, мен кайра кетем. Потому что мен лично айтайын, мисалы Жүнейттин иш кыла турган билбей атам. Силер мисалы сен мына үй алдыңар да. Үйдү жасатышыңар керек, БСОчу. Строитель киргиздиңер. Силерге 1 ай деп айтты. 6 айдан бери бүтпөй атат, эмне кыласыңар? Барып сүйлөшөсүңөрбү? Керек болсо куйсуңарбы? Мен дагы ушундай болду да. Мени сүйлөштүрбөй атат, акча бере турган менминби? Ана мен айттым, анда дедим, давайте манатки свои собирайте дедим. Бүгүн чыгып кеткиле бул жактан дедим. Мен силерге фондмунбу дедим, же банкмунбу? Нифига себе вообще, мындай кечирип коесуңар го, вообще охренели да мындай айткандачы. Ошол жерден баарын кудум, анан кийин уруштум, баары менчи, канча адам барса баары менен уруштум. Мен айттым, мен силер менен сүйлөшө албасам дедим. Силердин каякта иштегениңерди дедим, сурай албасам, эмне иш жасаганыңарды дедим, сурай албасам. Анда дедим, мен эмнеге силерге акча берем? Давай дедим, машинанын ключун бер, бар чыгып кеткиле бул жактан дедим. Жашап аткан отелинен. Дедим да, мен кетип калдым. Кетип калгандан кийин анан Жүнейтке эртеси күнү байланыштым. Кел жолугушуп сүйлөшөлү. Бул маселени жакшы бүтүрүп алайлы экөөбүз. Деп байланышкандан кийин ушул маселелерди кылып атпайбы магачы? Жок, сен мага мындай кыласың, тигиндей кыласың, сен жооп бересиң, көчөгө чыгарып койгонуң үчүн депчи. Мен кимди көчөгө чыгарып койгон үчүн? Ал силердин адамдарың дедим. Сен керек болсо барып өзүң төлө. Сиз келишим, кагаз түрүндө келишим жок, кантип аларга ишендиңиз мисалы? Мен ошо эми ишенбегеним үчүн келишим кылбадым да. Мен айтып атпаймынбы, мен биринчи мына былтыр мени алдап кеткен. Алдап кеткендер да көрсөтүп бере алам. Алдап кеткендер мына Анталияга барып алып, биринчи Казакстандан чыгып кеткен, Кордайданчы. Мен заявление жазып аткандан кийин выезд болгон көргөм да, анан Алматыдан Анталияга учушкан. А мен Алматыдан уже кармай алган эмесмин да, мен пока бул жактан Алматыга иш өтүп, балкы Алматыда запрет на выезд болгонго чейин алар учуп кетишкен. Анталиядан чалган Чыңгыз колунан эч нерсе келбейт. Ушундай депчи. Поэтому мен буга айткам, мен келишим түзө туруп, мен түзөм, без проблем, любой нерсеңерди жасайм. Бирок силер мага результат көрсөткүлө. Бизде канча? Биз виза 90 күнбү? Ушул да.
Мен бир айда жасай аласың, жасачы анда бир көрөйүн. Кандай жасап аткансың депчи. Эми с моей стороны мен дагы турамын да турабы? Я же прав. Мен бир көрөйүн деп атам да, это же нормальная процедура. Мен бир ишини көрүшүм керек да кандай жумуш жасай алат турабы? Чоң рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат.